Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах ва салату ва саламу аля расулиллах. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу момун мусулман бир тууган. Азыркы учурда мына ушул кирне маселеси боюнча кирне дегеле эмне ал өзү? Бул кирне өзү бар нерсеби? Эгерде кирне кирген болсо, эмне кирди? Мына суроо ушул жерде жатат. Кирне киргенде эмне кирди? Жин кирдиби, же сыйкырбы, же көз тийдиби, же шамал өтүп кеттиби, же суук тийдиби? Мына ушул маселе. Эгерде акыйкатта кирне кирген болсо, балким көз тийгендир, балким сыйкыр, балким жин бардыр, жин кирип кеткен. Ал боюнча дарылаган башкача. Эгерде мисалы суук тийген болсо, же болбосо шамал өтүп кеткен болсо, анда медицина жак менен дарыласак болот экен. Бирок азыркы учурда канчалаган кээ бир адамдар ушу кирнелегенде кандайдыр бир буюмга, нерсеге таянуу менен, Аллага таянбай, Аллахка, Кудайга таянбай, Аллах Тааланын аяттарына, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын дуаларына таянбастан бир болбогон нерселерге, буюмга таянуу менен кирнелеп, адамдарды мындай бир туура эмес жакка үгүттөп, адаштырып жатат. Мисалга, азыркы учурда кирнелердин түрлөрү көбөйдү. Кирнелөө бул биринчиден мына ошол бир курал жарак менен. Биринчиден ал ошол бычак менен кирнелегендер бар. Теспе менен кирнелейт акыйкатта. Кагаз менен кирнелейт. Же бир жанагындай бир чыныга гүлдү салып, ошолор менен айлантып, тегеретип кирнелейт. Ошол учурда кайсы бир буюмдар менен, ушундай нерселер менен кирнелөөнүн өзү бул шариятыбызга дагы, Куранга дагы, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтүнө дагы туура келбеген нерсе. Ошондуктан урматтуу момун мусулман бир туугандар, сиз менен биз акыйкатта эң жакшысы бул Аллах Тааланын китеби менен, Куран аяттары менен же Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын дуалары менен кирнелеп дем салсак жакшы болот экен. Акыйкатта мына ушул канчалаган адамдар ушу кирнелеп жатканда дагы бир буюмду алып алып, ушундай сыйпап турган учурларда дагы ал жерде дагы көп мындай бир ширк, мындайча айтканда Аллага шерик кошуу амалдары байкалып кетет. Себеби дегенде менин колум эмес, Умайянын колу, дагы тигинин колу, мунун колу деп ар кандай бир адашуу нерселерге болуп кетет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү акыйкатта өзүнүн Хасан Хусейн деген неберелерине өзү ушундай бир денелерине коюп, өзү мубарак колун коюп дем салат эле, дуаларды окуйт эле. Ошол учурда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сиз менен бизге насаат кылган. Колду ошол ар бир ооруган жерибизге ошол колду кое турган болсок, ошол колду коюп туруп Фатиха сүрөсүн 7 жолу окуган болсоңуз, мына ошол ооруган жериңиз айыгат. Эгерде сиз ишеним менен, жакшы бир акыйда менен, ишеним менен эгерде сиз окуй турган болсоңуз, иншалла айыгат. Ошондуктан баарыңыздарды, урматтуу бир туугандар, мына Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи сүннөтү менен, Аллах Тааланын аяттары менен, кереметтүү аяттары менен, ошо дем салуу менен иншалла айыктырсаңыз болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.